Пайдалуу таш. Бир акылман адам падышаныкында конокто отурат. Падыша акылман адамды өтө сыйлагандыктан тамак ичип жатканда да ар бир сөзүнө кулак салып баа берип отурат. Бир убакта акылман адам падышанын колун көпкө карап туруп калат. Аны байкаган падыша: "Шакегимди карап жатасызбы?" деп сурайт. "Ооба падышам, ташына кызыгып карап турам." "Таза алмаз" деп сыймыктана түшөт падыша. "Эң жакшы, бирок мунун пайдасы канчалык?" "Эч кандай, жөн гана кооздугунан, анан өтө баалуулугунан улам тагынам. Даражама ылайык бул таш." Болуптур. Анан бул ташыңыз киреше алып келеби?" "Жок улукманым, бул таш кайдан киреше алып келсин?" "Анда бул бир болбогон таш экен. Менде ата бабамдан калган бир жуп таш бар. Жылына 50 алтын киреше алып келет." "О улукманым, кайдагыны айтасыз да? Ал кандай таш экен? Жылына мынча киреше тапкан?" дейт падыша таң калганын жашыра албай. "Ал тегирмен ташы. Себеби бул таштар биздин ата бабабызды багып келген. Азыр бизди багып жатат. Бул таштын артынан тапкан киреше менен үй бүлөмдүн муктаждыгын да каржылайм. Зекетимди да берем. Башкалардын муктаждыктарына да жардам берем. Натыйжада менин ташым сиздин баалуу ташыңыздан дагы пайдалуу болуп чыгат", дейт акылман. Пайдасыз илимден, таш боор сезимден, тойгонду билбеген напсиден жана кабыл кылынбаган дубадан сага сактанамын. Хадис.